Құрман айт. Өз перзентин Алла үшін құрмандыққа чалудан қайра тартпаған Азірети Ибрахим пайғамбардың пайғамбардық сыноосынан улам майрамдалып келатқан майрам. Құдай пендесін өз перзенті менен сынайбы, тақтап айтқанда, уылыңды мен үшін құрбандыққа чал деп бұйырабы. Ал эми бүгін bir топ айванды құрбандыққа чалуу менен Құрбан айт майрамының мақсаты орындалып жатабы. Құрбандыққа чалуу жөрөлгөсүн адатта Ибрахим пайғамбардың уулу Исмаил пайғамбарды Алла үшін құрбандыққа чалууга аракеттенген окуяга байланыштырышат. Кыскасы кеңири тараган хикаяга таянып айта турган болсок, Азірети Ибрахимдин түшүндө bir күн 100 жашына чыгып көргөн уулун, башкача айтканда Исмаилды курбандыкка чалуусу буйрулат. Муну Исмаилга айтат. Исмаил чын көңүлдөн макул болот. Кыскасы аны курбандыкка чалчу жерге алып барып, курбандыкка чалууга аракеттенет. Бирок бычак эмнегедир Исмаилдин мойнун кегиртегин кеспей коет. Мына ошондо мунун bir сыноо экендиги белгилүү болуп, көктөн bir кочкор түшүп, адамдын ордуна ошол кочкорду курбандыкка чалуусу буйрулат. Кадимки адам бул окуяны уккан соң түңүлбөй койбойт. Чексиз боорукер, даанышман, мээримдүү жана ырайымдуу Кудай өз пендесине кантип өз перзентин курбандыкка чалууну буйрат. Бул мүмкүнбү? Куран китебинде киши өлтүрүүнү эң оор күнөө катары сыпаттаган Кудай кантип адамды курбандыкка чалууну буйрат? Бул мүмкүнбү? Бул суроо көптөгөн адамдын, өзгөчө толук кандуу мусулман болуп жашагысы келген көпчүлүктүн тынчын алып жаткандыр. Заматта жок, Кудай антип буйрубайт деп маселени чечип койгубуз келет. Бирок Куранда айтылган аяттарды эмне кылабыз? Кантип түшүнөбүз? Алар менен кантип эсептешебиз? Бул суроолор bir топ кишинин жан дүйнөсүн өйүп, уйкусун качырып, балким Куран китебине, Кудай түшүнүгүнө шек күмөнгө жетелеп жаткандыр. Тактап айтканда, өз баласын курбандыкка чалууну ойлоп көрүүнүн өзү канчалык оор, адамзат тарабынан кабыл кылынышы мүмкүн эмес болгон нерсе экени анык. Бул жерде 3 ыктымал бар. 1. Кудай өз перзентин курбандыкка чалууну буйруган эмес. Бул учурда эмне? Куран жалган айтып атабы? Биринчи ыктымал мүмкүн эмес. 2. Ооба, Кудай өз пендесине перзентин курбандыкка чалуусун буйурду. Куран деле ушуну айтып атат. Бул учурда Кудай мээримдүү жана ырайымдуу болбой калды. Аныгында Курандын жүздөгөн, балки миңдеген аяттарында Кудайдын абсолюттуу мээримдүү жана ырайымдуу экендиги айтылат. Бул ыктымал дагы мүмкүн эмес. 3-чү ыктымал. Кудай абсолюттуу мээримдүү жана ырайымдуу. Так ошол себептүү өз перзентин курбандыкка чалуусун, аны мууздоосун буйрган эмес. Анда Курандагы аяттарды эмне кылабыз? Балким биз Курандагы аяттарды туура түшүнүүдө, туура жоромолдоодо кандайдыр bir ката кемчиликтерге жол берип жаткан болбойлу. Мен ушул 3-чү ыктымал тууралуу бир аз сөз кылып бергим келет. Кишини мына ушундай жарга такап, уйкусун качырып, сарсанага салуу биздин илимден узак жашоо таризибиздин мөмөсү деп ойлойм. Анткени Куран Каримди окуп туура түшүнүүдө усулдук катачылыктарга жол берип келебиз. Мисалга Куранда bir окуя айтылса, же bir өкүм берилсе, же кандайдыр bir нерсе сүрөттөлсө, аны дайыма түз литералдык мааниде кабыл ала берүү усулдук катачылык болуп эсептелет. Мисалга bir өрнөк берейин. Куранда Каф сүрөсүндө Кудай адамдар жөнүндө айтат. Биз ага кан тамырынан дагы да жакынбыз. Эгер бул аятты түз литералдык мааниде кабыл ала турган болсок, ичибизде Кудай бар экенин айтышыбыз керек. Бул канчалык логикасыз, күлкүлүү, туура эмес экенди сиздерге маалым.
Балким Азирет Ибрагимдин Исмайыл менен болгон окуясындагы түз литералдык мааниде кабыл алуу туура эмес болуп чыгар. Окуяны бир талдап көрөлү. Алгач Ибрагим пайгамбарга уулу Исмайылды курбандыкка чалуу буйрулбагандыгын айтып өтүү керек. Анткени Куранды туура түшүнүүнүн эң негизги принциптеринин бирөөсү кандайдыр бир аят, кандайдыр бир өкүм Курандагы. Курандын калган жалпы контекстине ылайык келиши керек. Тактап айтканда, Курандын бир аятында айтылган өкүм Курандын калган аяттары менен карама-каршы келбөөгө тийиш. Алар менен бир гармонияда болууга тийиш. Демек, биз бул принципке таянып айта турган болсок, Куранда адамды өлтүрүүнү эң чоң күнөө деп эсептеген, адамдын жанын кол тийгиз кылган, аны ыйык жана жаратылгандардын эң барктуусу деп сыпаттаган Кудай аны курбандыкка чалууну буйрушу мүмкүн эмес. Куранды туура түшүнүү үчүн анын тилин туура түшүнүү өтө зор мааниге ээ. Мисалы, Куран түшүрүлгөн географияда ошол доордогу маданий өзгөчөлүктү эске алып көрөлү. Тийиштүү доордо, тийиштүү чөлкөмдө ыр жазуу маданияты аябай өнүккөн. Демек, бул жерде Азирет Ибрагим менен Исмайылдын окуясында дагы символикалык тил колдонгон болушу толугу менен ыктымал. Бул жерде Азирет Исмайылды кандайдыр бир жаш бала, чыныгы бир адам катары кабыл алуу эмес, Азирет Исмайыл үчүн Кудайдан дагы кызыктуу болуп бараткан, өзүнө көңүлүн бурдуруп бараткан, Кудайдан акыйкаттан узакташтырып бараткан бир нерсе катары көрүү, метафора катары көрүү балким туурага жакын болот. Ибрагим пайгамбардын бул окуясынан бизге бир сабак чыгышы мүмкүн. Кудай үчүн пенде эң катуу сүйгөн нерсесинен да баш тарта билүүсү зарыл деген. Демек, экөөбүздүн ортобузда керек болсо 100 жыл күткөн балаң дагы кирбесин дей турганчалык оор сыноодон өтүп жатса, Азирет Ибрагим. Бул жерде Ибрагим пайгамбар үчүн, балким Ибрагим пайгамбардын мисалында бүткүл адамзат үчүн улуу бир сабак, бир дарс бар деп ойлойм. Бул Кудайдын өкүмүнө, башкача айтканда, акыйкатка баш ийип жашоого тоскоол боло турган эч бир баалуулук болбошу керек деген дарс. Демек, Курбан айтты толук кандуу майрамдоонун жолун айбандын кекиртеген жыра тартып, анын этинин бир бөлүгүн таратып берүүдөн издөө туура эмес. Бул керектүү, бирок жетиштүү эмес. Бул күндү туура майрамдоо үчүн, дурус, адептүү болуп жашаш үчүн, жамандыктан, арамдан узак болуу үчүн бизге тоскоол болуп жаткан нерсе канчалык жакыныбызда болсо дагы андан баш тарта билүү зарыл деген түшүнүктү өзүбүзгө кийрүү менен гана мүмкүн болот. Мына ошондо гана Курбан айт максатына жетет. Бул майрам өзгөчө атка минерлердин майрамы болууга тийиш деп ойлойм. Анткени катардагы карапайым калктан бир кишинин Исмайылы менен миллиондогон кишинин тагдырын колунда кармап отурган кишинин Исмайылы эки башка болот деп ойлойм. Өзүнүн арзыбаган тайыз кызыкчылыгын элдин кызыкчылыгынан артык көргөн, өзгөчө бирөөнүн акысын жеген киши бука эмес, пил сойсо дагы ибадаты кабыл болбойт. Демек, маселе айбанды эмес, адам өзүнүн напсини курбандыкка чалууда экен. Бүгүн өлкөбүздү каптап турган паракордук системасы ууга толгон чаар жыландай болуп, кантип күндөн күнгө күчкө толуп жатат. Анткени коррупциялык схема менен келген акчаларды өзүнө Исмайыл кылып алган адамдарыбыз бар. Бул майрамда мына ошол кишилерибиз өздөрүнүн Исмайылын курбандыкка чаба алабы? Курбан айт майрамынын түпкү маани маңызы мына ушунда. Урматтуу мусулман бир тууган, Ибрагим пайгамбар акыйкат үчүн
Ысмайылдан баш тартканга даяр экенин ырастаптыр. Сиз акыйкат үчүн өз Ысмайылыңыздан баш тартканга, аны курбандыкка чалганга даярсызбы?